Assalamu алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Бишкек шаарыбызынын так ортосунда жайгашкан номер 98 кесипчилик байланыш лицейинин жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн биз сиздер менен негизги талкуулай турган тема жаштар жана миграция. Азыркы биздин жаштарыбыз билимди айрымдары алышып, айрымдары албай эле тааныштарыбыз чакырып жатат деп сыртка мигрант болуп кеткен биздин жаштарыбыз өтө арбын. Ошол жаштарыбыз Кыргызстаныбызга бир топ салымдарын кошуп жатат. Айрымдары болсо сыртка чыгып сойку болгондор дагы бар. Айрымдары өз өлкөсүнө, өз үйүнө келбей калган жаштарыбыз дагы көп. Жана аны сана тартып, ата-энелери, жакындары арманда жүргөн биздин замандаштарыбыз өтө көп. Ошондуктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштар сүйлөсүн теле долбооруна серепчи жана конок болгон биздин урматтуу айымдарыбыз бар, сиздерге тааныштырып өтсөм. Номер 98 кесипчилик лицейинин тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Бегайым Үсенова эжебиз конокто. Жана ошондой эле өзү жаш болсо дагы баштай болуп, жаштарга өзүнүн оюн айтып, насааттарын айтып жүргөн студент кызыбыз бар. Сталбек кызы Таттуу бизде конокто. Урматтуу коноктор, мен ушул жаштардан баштасам, мынакей азыркы бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Демек, ушул жаштарыбыз Кыргызстанга миграция болуп кантип жакшы жагы менен салым кошсо болот, жана дагы силердин көз карашыңар кандай? Анда жаштар сүйлөсүн. Негизи жаштардын кетип атканы, сыртты жагып көрүп калатканы бул акыл эзиме чоң бир сезим берет да. То есть адам өсөт, сыртка чыгып келгендечи, көп нерсени көрөт. Арабча айтканда кыяс болуп калат да, сравнение болуп калат. Мындайча айтканда салыштырып калат да жашоонучу Кыргызстандын эмне кемчилиги бар жана күчтүү жагынчы адам чоң өсөт. Бирок ошонун бирок максаты ошол болсо да, максаты өсүү болсо, анда өсүп келет да. Бирок болсо адам өзүдөн болсо ошока кетип, бир гана акча табам деген эме менен кетсе, мындай аны айтсам, мындай кыска ой менен кетсе, бир гана акча эле таап келем деп кетсе, анда адамга өспөй да калышы мүмкүн да. Себеп дегенде көбүнчө биз муну көрүп атабыз. Биздин туугандарыбыз Россияга барып, бир эме киришет, мындай здание киришет, ошоктон чыгышпайт да. Аны өмүр бою 4-5 жыл бою иштей беришет. Ошо бир объектти бүтүрүп атып эле жаштары эме өтүп кетип атат да. Аслан, жакшы, мына сен да жакшы ой айтып атасың. Азыр эми биздин ушул 5000 эже карындаштарыбыз ушул сыртка кетиптир. Денесин сатып иш жасайт экен. Ошолорго сенин көз карашың кандай? Сойкулук маселесинде. Сойкулук маселеси, конечно, Кыргыздын аброюн төгөт, аябай чоң төгөт. Анткени мен да чет өлкөдө болгом. Чет өлкөдө жүргөндө дагы чет өлкөлүктөр өзөрүнүн айымдарын катуу сактайт да, бизге тийгизбечү. Ама биздин кыздарыбыз кичине эметкенде чын бул бир гана кыздарга эмес, эркектердин да намысы төгүлөт да. Кыргыз элинин намысы төгүлөт көбүнчө айтканда. Анан оор болот да. Бирок демесем, ошол эле кыздар эле, например, көбүнчө эле мындай эле оңой жумуш кылат. Бирок бияктан окуп алсын, жакшылап диплом алып алсын, окуганда да чын окусун, мындай жөн эле эмес да, мындай конкретно окусун. Барса сонун жумуштарга кириши мүмкүн. Мен андай өзүм практикамды өткөн, менеджер болуш мүмкүн, парикмахер болуш мүмкүн. Жада биздин группаларына сонун эме профессор ошолордун болушу мүмкүн. Бирок сонун окуш керек да. Жакка барганда сонун акчалар табат. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Урматтуу эжелер, эми сиздердин оюңуздар кандай? Ушул жаштар жана бүгүн миграция жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиздердин оюңуздар кандай? Эми миграция тууралуу айтсак, биздин жаштар ушул биздин мамлекетте эле иштеп акча таап, ошо биздин мамлекетке мамлекеттин өнүгүүсүнө мындай бир иш чара кылса болмок. Ал чет өлкөгө баргалы, ошол чет өлкөдөн өзүнүн чөнтөгүн ойлоп эле өзүнө акча таап, ошо иштегендин айы, бияктан жетишпегендин турмушунун айынан, бияктан мисалы үчүн акча таппай, жумушсуздук болгондуктан ошол жака барып иштеп айла жок. Демек, айла жоктун амалы. Таттуу, сенин оюң кандай? Эгерде билимиң бар болсо, мисалы мигрант болсоң да башка өлкөгө барып иштесең болот. Мисалы 98 кесиптик лицей биякта бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген ушул эжелер. Мисалы парикмахер группалары бар, менеджер группалары бар, оператор группалары бар. Биякта окугандар көбүнчөсү международный сертификат алышат да. Ушул международный сертификатты алып, ошол мигрант болбой эле ошо жактын жараны болуп барып дагы окуп, ошо жерден бияктан алган билимин ошо жерге барып иштеп
акыбетин кайтырса болот деп ойлойм. Ошондуктан келгиле өзүңөрдүн оюңуздарды да билдирсеңиздер болот. Мен айта кетерим, мисалы азыр чет өлкө мигранттар чыгып иштеп келип атышпайбы, анан алар көбүнчөсү тил билбей кетишет да, тил билбей кетишет. Анан мен айта кетчү сөзүм ошо тил дагы да, бул жактанчы, тил жактан да көп кыйналышат, акча таба албай. Анан тил билсе жумушу да жакшы болот да, жумушу пикир алышуу дагы жакшы болот. Анан ошо тил билүү, негизи тил билүү да, биринчи. Тил билип анан эмеге чет өлкөгө барып иштесе жакшы жумуш табылат деген ойдомун. Тил билүү эле. Тил билүү анан Биздин кыздар, айрым кыздар бар экен да, ошол бир топ 5-6 тилди билишет, бирок ошол кыздар дагы сойкулук кылып жүрөт да. Ошол кыздарга сенин көз карашың кандай? Ал сойкулук кылып жүргөн кыздар да мисалы кыргыздын намысына тиет да, алар дагычы. Бардык эле эркектердин жеке элдин намысына тиет. Бирок мен ага терс көз каражатамын да. Эми ошол оорудан же болбосо ошол нерселер токтотконго биз кыргыздар эмне кылыш керек? Биз кыргыздар токтотушубуз керек да алынчы. Кантип токтотобуз? Билим Баш ооруса баштын дарысы бар экен. Жок, эми билимдүүлөр айтып атпайм, алар 5-6 тилди билишет экен. Бирок ошол эле 5-6 тилди билип, сен айткандай, тилди билишет, бирок сойкулук менен иш жасап атат. Ошого сен мындай баягы биз кыргыз катары ошол биздин карындаштарыбыз, жарандарыбыз да мындай бир жардам берсек болобу балким? Бул да балким оорудур. Жардам берсе болот да. Кандай жардамдарды беребиз? Мисалы каражат жагынан жардам берсе болот. Анан алар Каражат жагынан канча жардам бересиң сен, мисалы өзүң? Мындай биз баягы реалдуу жашоо менен айтсак да, анткени баягы биз бул эми чыныгы көйгөй болуп атат да. Баягы ошол жерде ушул нерсе болуп атат. Ошол тажиктерден, башкалардан биздин кыздарыбыз запкы чегип атат. Тажиктер айтып атат, биз кыргыздарды чакырсак дейт, алар бөлөсүн ошол сиңдилерин кошуп эриштип келет дейт. Мисалы да. Ушул Орусияда 42% кыргыз кыздар сойкулук менен иштейт экен, 14% тажикалар, 12% өзбечкалар. Мен оюм боюнча биздин кыргыз кыздарга өзүбүз бияктан жумуш таап берип, жумуш берүү да. Ошо негизи эле мен айтайын да, туугандар, кошулат же балким кошулбайт. Ушул кыздарды сыртка чыгарсак болобу же болбойбу? Болбойт. Эмнеге болбойт? Болбойт дегендерге мен микрофон берейин. Болот дегенчи мындай жерси болот. Анткени кээ биркилер билим алганга барышат да. Билим алып кадимкидей эле мисалы үчүн бияктан контракт менен башка окуу жайларга өтүп кетсе билим алганга барат да. Кантип барбаса, барбайсың деп эле калтырып коюш керек биякачы. Кыргызстан ичине карабайсың мисалы үчүн атың бар да эл тан, атаң бар да эл тан, атың бар да жер тан деп коет го кыргыздарда. Мындай жерди көрүп жаш кезиңде же элди көрүп анан үй бүлө кура элек де, мисалы үчүн барып келсең болот да. Үй бүлө барып кура элек да. Үй бүлө көргөндө уже биякта калып үй бүлөгүн багып. Кээ бир замандаштар айтып атат, ошол тилекке каршы, карама каршы баягы үй бүлөсү менен барып, ошол баягы ошол жака окуп иштесе жакшыраак болот дейт да. Анткени баягы үй бүлөсү бар, жолдошу бар, аны коргой турган бирөө бар дейт. Анан биздики азыр эми ал жака баргандан кийин, мусафир болгондон кийин көп учурда жаштарыбыз зыян көрүп жатат деген ойдо. Жигиттер бар, жигиттердин оюну кал, Менин оюм боюнча, бул мисалы ар кандай мындайча айтканда кыздар сойкулукка барат деген себеп анткени ата-энелерден да кетет да. Мындайча айтканда эмне ата-энелер может жакшы караган жок. Бар ар кандай адамдар, арак ичкен бар, чеккен адамдар бар. Ошондойдун балдары обязательно ошондой кабылат да. Анткени эмнеге? Алар деген эч ким караган жок. Аларды эч ким тийган эмес, туурабы, эке? Ошондуктан бул деген баарыбызга деген ошол глобалдуу маселе болот да. Анткени мындайча айтканда ата-энелер да карап тыйса бизге абдан жакшы болмок да. Баягы жаштарыбыз да көп өнүкмөк. Мындайча айтканда силер айтып атасыздар, мисалы эмиграция депчи. Эмиграцияга барган себеби балдар өзүнүн эмесин туура алар жагына барып колдойбуз деңизчи. Алар акчаны жакшы табат. Таап иштеп каалаган өзүнүн мындайча айтканда максаттарына жетип атат да. Өзүнүнчү чоң улуу максаттарына жеткенге мен абдан кубанычтамын. Просто бар кээ бир кыздар бар жеңил ойлуу, балдар бар жеңил ойлуу. Алар ошо өзүнөн алдырбай, ошо ата-энеси кандай тарбиялап, жакшы тарбияласа ошол мен өссө абдан жакшы болмок да. Рахмат. Демек ата-эненин да бир жерде күнөөсү бар экен, Жакшы. Сойкулуктун бул кыздар атайын максат кылып, сойкулукту максат кылып кетип аткан жок ал жака. Баары жакшы ниет, жакшы ой менен барат. Жакшы максат коюп барышат. Баргандан кийин биринчи очередте
тил маселеси болот. Андан кийин Жок, бул жерде мындай экен. Баягы ушул кээ бир кыздар ошондой максатта ниет кылып барат экен. Анткени Кыргызстанда аз акча төлөйт экен. Анан сыртка чыкса көп төлөйт экен. Мынакей азыр эми ушуга кимдин алымча кошумчасы бар? Биз баягы мындай болуп калдык да. Баягы оорун жашырсак өлүм ашкера кылат экен да. Анан кийин биз жакшы деп атып ушул деңгээлге келдик. Анан мындай оюңарды айтсаңар, анткени бүттүк бул көйгөй кыргыздын көйгөйү да. Анан баягы акыл жаштан асыл таштан дейт, Рахмат, кыска. Кыздарыбыз биздин эмнеге сойкулук болуп кетет? Кыздарыбызды өзүбүздө эркектерден болот да, муну көбүнчөсү. Эркектер мисалы үчүн кыздарды деген жеңил ойлоп болот. Кыздар сүйгөндө да кулагы менен сүйүп калат кыздарчы. Анан деген кыздарды деген мындай эркек балдар эме бузуп алабыз да биз. Шарт этип мындай алдап, тигүү кылып, эме кылып. Лапшадан илип. Лапшадан. Ошон үчүн эркектер өзүбүздү кармасак, кыргыздын кыздары эле кантип ошентип бузулсун. Кыргызстандан бузулуп алган ошентип чет өлкөгө чыгып, чет өлкөдө иштеп атышат да. Мынакей жакшы ойду айтты. Мынакей ушул кыздар өзү эле бузулбайт экен. Буга дагы урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, эркектердин да салымы бар экен. Мына ушундай биздин Кудай бурса от кармаган, чок кармаган жигиттерди буйрса сөзсүз салым кошот деген ойдобуз. Анда жигиттер. Кыргыздар билими күчтүү, миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп айтат го. Бул адамдар чын эле айтып жатат, насардар мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Биринчиден ушундай окуу жайлар окууга мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан соң, жаштардын өздөрүндө да өзүлөр келип, ушул билимди бир жыл болсо дагы алып, дипломун алып барып иштесе болот. Тияка барып иштөөнүн кажети жок. Ошондуктан азыркы жаштарга айтмакчы элем, окууга билим керек. Билимиңер бар болсо, бар Кыргызстанга, мамлекетке салымыңарды кошосуңар деп ниеттемин да. Негизи айтып коет го, 30 жашка чыккан кишиге бир киши айтыптыр: "Сен мамлекет үчүн эмне кыла алдың?" депчи. Сага мамлекет кыла бербей, сен мамлекет үчүн кылыш керексиң. Анын үчүн эмне кылыш керек? Билим керек. Ошондуктан ушундай лицейлерде, ушундай окуу жайлардан алып, билим алып окугула деп айтмакчы элем. 1856 Туяк деген ырчы өткөн экен ушул. Акыр заман болордо кызы кетет Кырымга, кызмат кылбай энеге, уулу кетет Урумга деп айткан экен. Эми бул аалымдардын айткан сөздөрү, балким мынакей ошол баягы кээде ата-энесинин тилин укпай, жакындардын тилин укпай ошентип качып кеткен биздин жаштарыбыз да көп. Урматтуу эже-агайлар, силерде кандай алымча кошумча? Анткени силерде тажрыйба бар. Азбы көппү бала тарбиялап атасыңар. Ошол азыркы жаштар кээде баягы азгырылат. Ошолорго силердин оюңар кандай? Насаатыңар барбы, жокпу? Урматтуу педагогдор. Эми биринчиден сиз туура айтып атат, бул жерде бир бала туура айтып кетти. Биринчи тарбияны үй бүлөдөн башташ керек. Биринчиден эне ата, бул анан кийин мектеп, анан кийин коом болот. Анын баарын эле анан үй бүлөсүндө тарбия, кыргыздын жакшы салт менталитети менен үйрөтүп, кесипчиликке үйрөтүп, кесип алып, иштеп өзү аракет кылса, ошондо гана болот. Биз азыр бир теманы айтып атабыз, баарыбыз эле ар кандай сүйлөп, ким жаштар үчүн милдеттүү ошо ишин берип дегендей. Биринчиден үй бүлө, экинчиден мамлекет условиясын жасап бериш керек, туура. Бирок эми мындай айтып кетсек, мына биздин мамлекетте сонун окуу жайлар бар. Татынакай кесиптерди берип атабыз, могу кесипчилик окуу жайларда. Ошону мен жаштарга кайрылып кетейин дедим эле. Менин да жүрөгүм ар дайым ооруйт ушуга. Барып бир жакта чет өлкөдө көчөнү шыпырып, тиги бир кафелерде идиш аякты жууп жүрбөй, ошо балдар келип кесип алып, кесип өзү жакшы кесиптерди, ашпозчу болобу, куруучу болобу, байланыш бөлүмдөрүн информационщик болобу алып анан барып, ошо жерден анан ошо өзүнүн кесиби боюнча иштөөгө аракет кылыш керек. Туура айтып кетти бизде бир студентибиз, тил билиш керек. Бир жака чыгып атканда биринчиден тилин үйрөнүш керек ошо жердин. Экинчиден ошо жердин маданиятын билиш керек. Ошондо гана биз
биз ошол барган жерибиздин биздин жаштар ошол жердин коомго кире алат да, кирип иштеп өзүнүн дилин билиш керек. Себеп дегенде эмнеге барып атат? Туура айтып кеткендей, баягы айла жоктон, айла жок, көбүрөөк оокат кылсам, акча тапсам деп. Аны үчүн дагы жаштар түшүнүш керек. Акча таап оокат кылыш үчүн билим керек. Татуу айткандай, жана кесип керек. Жакшы. Барып иштешип атат. Кээ бирлериники жакшы болуп атат, 5 кол тең эмес, кээ бирлериники окшошпой атат жумуштары. Ушуларга жардам бериштин себеби жаштар фонд ачыш керек да, ошол жакта. Уюм ачып, жаштар жумушу жокторго жардам берип, бири-бирине жардам бериш керек негизи. Кээ бирлер келип, жумушу жок жүрүп, дозунан сурайт, жардам берчи, жумуш таап берчи десе, дозу да карабай коюп атат да. Бир Москва ушундай экен, жашоо. Өзүм да барып иштеп келдим, көрдүм да. Канча жыл жүрдүңүз? Аз эле, 2 жыл. Ошондо ушундай эл көрбөгөн эмени көрдүм. Азап эмес, жакшы эле көрдүм. Азап көргөндөрү да көрдүм да. Бири-бирине вообще жардам беришпейт экен. Ушу ынтымактуу болсок жакшы болот эле. Ынтымактуу болуп, бири-бирине поддержка кылса, абадан кыргыздар өнүкмөк да. Анан кыздарга айтат магалем. Кыздарга канчалык жардам бербегин адамдын өзүнөн экен да ал. Кыргызстан кичинекей деп, может бул жерде уялып иштеше албай аткандыр. Тияка барып алып сойкулук менен иш кылышып атат. Аларды канча тыйсаң дагы өзүнөн экен, адамдын өзүнөн экен. Эмне дейт эле, мыңсап берсин кыздарыбызга. Ошо баары жакшы болот буйруса. Жанагы ысап берсин, жакшы болот деп олтура бергенибиз болобу? Анан азыр мисалы мынакей ошол жердеги биздин баягы такыр баштар дейбизби? Айрымдары ошондон көп адамдар өлүп атат. Баягы улутчулдук маселесине келишип, анан мынакей кыздарыбыз болсо жанентип жүрөт. Ошону эми көрүп мынакей барып жашап келдиң да? Ошол кайсыл жерде жашадың? Анан айрым баягы жок дегенде бир адамга барып айтса өзгөрүлөт экен. Баягы өзүбүз өзгөрүлбөсө коом өзгөрүлбөйт дейт го. Кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо ошол коомдун келечеги энем болот дейт. Жаштарга бир акыл насаат, замандаштарга бир нерсе деп айттыңбы ушундай бузулуп тура эмес жолдо жүргөндөргө? Кандай жардам бердиң өзүң? Мактанбайын, жакшы эле жардам бердим. Бул жактан барган карындаштарым барды, тааныбаган эле башка айылдан эми келсе ушундай сүйүн өткөзүң, жердешиң келди деп. Келсе анан колуңан келишинче жардам берет экенсиң, бир наның болсо бөлүшүп жешет экенсиң. Анан көп эле иш жумуш маселесине келгенде таба албай кыйналышып калып, анан кыздарыбызга тиешелүү кыйналышып анан куу болот экен да, аябай. Кыргыздарды кармасак алардан сойсоң кан чыкпайт деп тажиктерге, өзбектерге, орустарга жабыша алат экен да. Биздин кыргыз кыздар. Биздин кыргыз кыздар. Мен улутчулмун да, жакшы эле айттым, эй, койсоңорчу, аны эмне кыласыңар? Кыргыздын жакшынакай жигиттери турса, тажиктер менен эмне кыласыңар жүрүп дедим. Эзен бир кыз айтты, силерден сойсоңор кан чыкпайт деди. Кыргыздын кызы айтып атат. Тажиктер менен жүрсөң дейт, тажиктерди сындырсаң болот дейт, алар сынат деп атат. Анан жигиттерге да эмне демек элем, эй, сыгына бербестен кыздардын мындай эме кылсаңар, сыйласаңар, кыргыздын жигиттерине эле жагышат ошо кыздар. Бир эле тажиктерге чуркай бербей. Ошол анан жакшы эле айттым. Мен жашаган жерде тажик интернационализм жашачу элек, өзбек, кыргыз, тажик аралаш жашачу да. Ошондо байкап калдым, тегиз тажиктер менен жүргөнүн. Анан алар менен урушкан күндөрдө болду, тажиктер менен. Эмне себептен урушасыңар? Чынын айтсам жаман обидно болду да. Жагандай. Кыргыздын кыздарын обидно болду. Мен айттым тажиктерге дедим, бирөөң тийсең өлтүрөм дедим. Жо тиги кызга да жакшы эле айттым, эй, койсоңчу, бул жакшылыкка барбайт бул кылганың. Сен мен жумушка кетип калганда тигилер менен жүрүп алат экен. Ошентип бузулуп кетти ал. Айла жок. Жардам бере алган жоксуң? Жардам колдон келишинче бердим. Өзүнөн экен да. Канчалык эме кылсаң да сен мен атам менен, апаң менен укпай коет экен. Мынакей урматтуу кыздар, бул силердин эми мынакей бул атын ким? Нурбек. Нурбектин айтканына караганда ушундай экен. Эми силердин оюңар кандай, урматтуу жигиттер? Мынакей кыздарда көп маселе бар экен да. Эгерде ушу татынакай эле биздин жигиттерибиз бар экен, жардам берсе да болбосо, анан эмне кылыш керек? Эми оюңарды айтсаңар. Саламатсыздарбы? Менин атым Манас болот. Группа ЭСА. Биз негизи кыргыз эли намыскөй болот. Деги эле өзүбүздөн башташ керек биринчи, эркектер. Биринчи өзү негизи үй бүлөдөн башталат. Ата эне баласына кандай тарбия берсе, чоңоюп туруп максат кылат да ата эне баласыначы.
балам чоңоет, бизди багат депчи. Биринчиден билим алыш керек, мектептен баштапчы. Анан кийин жашынакай бир кыргызстан аябай кооз жер эмеспи? Көп окуу жайлары бар, мисалы образование деген көп. Айтылды. Биз эми азыр ушул жардам берүү жаатын өтсөк, мынакей азыркы биздин жигиттерибиз айтты, билим жаатын айтып атабыз, мындай конкретно бир өзүңөр сунушуңарды айтсаңар бир. Мынакей мен мындай жардам бере алдым, жол болсо тигил бирөөгө болсо бул кыздарды сатып атам деген сыяктуу. Азыр мына бизде азыр эркек жигиттери мындай ортого түшүп ушул кыздарды сатып бизнеске айлангандар көбөйдү. Четке, сыртка. Анда ушул жаатын айтсаңар. Негизи биринчи маселе деген болсо биз кыздарды сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Аял затын сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Себептен мен да чет өлкөдө жүрүп келгем. Саудияда, Сирияда, Тунисте барып келгем. Шакада барганда да кандай сыйлашат? Аял затын кандай? Аял зат маршруткада отурбайт. Бир нерсе да. Тыгылыш болбойт такыр. Азыр бияка келгенде бир жума бою көнө албайт да, ошо көрүшкөч. Ушундай тыгылышат экен маршруткада, кыз менен бала бул болбогон нерсе да. Кыз бала бир маршрутка тыгылып бараткан, бул нерсени мен аякта 4 жыл жүрүп вообще көргөн жокмун. Такыр жокпу? Такыр жок. Кыз менен бала момундай бир маршруткада отуруп тыгылышып бараткан нерсени көрбөйсүң так. Бул эмне деген жеткенчиликке жеттик да, азырчы кишилерди пресстеп атабыз, кыздар пресстеп маршрутка салып ушундай алып баратабыз. Энеби, ким турабы, кыз турабы, карындашың турабы, аны карабайбыз мындай. Ушунчалык жеткирбедик да. Арабтар бизге келип алып таң калат экен. Өткөндө бир досум айтты, аял айтат да, биздин мамабызга, минут дейт, эшикке чыкса тиги аял камокто эмесиде отуруп дейт жанындачы, базарда отуруптур дейт да. Для них это мындай эме да, мындай болмогон нерсе да. Нереальный нерсе да, что кыз эркекти ушундай түнкү саат 11ге чейин иштеп атат деген нерсечи. Бул болбогон нерсе да, айтканда. Ошондуктан деген болсо эң мындай эмеси, мындай минимальный баштаган эмеден мындай жок деген ушу маршруткада отурганда кыздарга орун береличи болду. Ушул кыздар барып баратат, ушуну тыгышып атканбызда туруп эле коелу, что кыздар отурсун да, жок дегендечи. Арслан. Жакшы ой айтасың, Арслан. Бир мындай маселе бар да. Мисалы, карасаңар жанагы сага суроо да. Ушул эже карындаштарыңды ошол сыртка, мисалы Орусияга жөнөтөсүңбү? Биринчи. Экинчиден, биздин балким ошол кыргыз жигиттеринин жоктугунан же балким лохтугунан ошол биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз ошол жака барып ушул балдарымды бир туугандар багайын деп жүрөт да. Ошого сенин көз карашың кандай? Биринчиден кыз бала деген болсо негизи жибербеш керек негизи. Анткени деген болсо либо кыз бала үчүн же атасы жооп бериш керек, же анын байкеси жооп бериш керек. Бул эки шарият боюнча вакил деп коет. Шариятта кандай каралган, ушуну айтып өтсөңүз? Ушу вакил деп коет. Сөзсүз түрдө кыз деген болсо бирөөдөн уруксат сураш керек. Бир канча бир масафадан өткөн, масафа деген расстояние өткөндөн кийин сөзсүз ошол бирөө менен болуш керек да. Анан кийин ошо менен бирөө болуп сөзсүз түрдө байкеси же бир жакын кишиси болуш керек жанындачы. Кыз өзүнүн ою менен кеткенге өзү такыр чыккан болбойт, Чыккан болбойт. Себептен кыздын ою деген болсо мындай жеңил болот. Биринчиден жеңил эмес, мындай слабый болот биринчиден физически, экинчиден деген болсо өзү айтканда кыздар мындай эмоциональный болот да, анан сөзгө алданып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен болсо кыздын жанында жок дегени бир брачкасы болуш керек да, мындай кичинекей байкеси болуш керек, же агасы болуш керек, ошону менен жүрүш керек. Экинчиси, үчүнчүсүдөн болсо кыздар деген болсо аз иштеш керек негизичи. Анткени женское тело деген болсо бул эме бул ограниченный, эркектикинен көрөкчү. Аз иштеш керек. Кыздарга деген болсо биз жумуштарды азайтышыбыз керек да. Кыздар мындай айтканда мындай ошол эле зарплатаны төлөсөк да, жок дегенде кыздардын, аялдардын жумушка болгон нагрузкасын кичине кичечибиз керек да. Себептен азыр бизде демократия деген бир сөз келип калды. Эркек менен аял бир деп туруп, аялдар өздөрүнүн укуктарын жоготуп алды да. Азыр аял менен эркекти айырмалай албайсың азыр. Кез-кездер аял күчтүү болуп кетип атат. Мисалы дегенде азыр деген болсо көбүнчө семьяны байкасак деген болсо основной бюджетти деген болсо аял толтурат. Бул эме да уже. Эркек ушуну өзү эле билет, бул өзү эле өзүнүн подсознаниясында билет, что бул туура эмес экенчи. Себептен ана физически ал күчтүүрөөк да. Ушул болот да, что именно деген болсо ошентип аял өзүнүн укугун жоготот. Аял өзү отуруп мына назик нерсе да, гүл сыяктуу да, отуруш керек. Ошон үчүн биринчи нерсе сыйдан баштайлы аялдардычы. Жакшы. Мына бул Арсландын айткан ою болду. Урматтуу эжелер, урматтуу жигиттер, Арслан айтып атат, ушул сыртка өзү жалгыз чыкканга болбойт экен. Бу да шариятта айтат экен ушундай деп. Силердин оюңар кандай эми? Ушул ойго кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Пикириңер кандай? Бегай эмечи. Мисалы үчүн 18 жаш, 16 жаш, 17 жаш кыз келиндерди, турмушка чыга элек жаш кыз келиндерди сыртка, чет өлкөгө жибербегендей кылыш керек го деп ойлойм да. Мисалы ал жалгыз чыгып алып окууга кеттим дейт, же болбосо дагы бирдеме болот. Анан жакта жалгыз эч ким тууган уруктары жок, жалгыз кыйналып баягы
акча жагынан кыйналып калабы, салчу жардам берчү эч кимиси жок болуп, окуудан может контрагын төлөй албай калабы, контрагын жеп коебу. Ошондой бир ситуациялар болот, анан ата энесине айта албай калат, аякта жалгыз болот. Анан ошол кесепеттин айынан жанагындай жеңилөөлүү нерселерге барышы болуп атат да, акча таба коеюн, тигиндей кыла коеюн, же эгер ошондой аң сезими болсо, эгер аң сезими жогору болсо, ошол эле жерде бир жумушка кирип, анан иштей коеюн деп, ошо окуусун таштап иштегенге мажбур болот да. А мисалы үчүн турмушка чыгып, күйөөсү менен чогуу барса, күйөөсү иштейт, алмак салмак иштеп, ошол акча топтогонго дагы бир жеңилдик болмок да. Азыр бул жигиттердин бир оюнан бир маселе чыгып атат да же. Баягы балким кыздар баягы өзү жалгыз баргандыктан өзүмдү өзүм билем деп, өтүгүмдү төргүлем деп, анан баягы башка улуттагылар менен жүрсө жакшы деп атпайбы азыркы мынакей алардан көп акча алат экен. Анан кыргыздардан уялса керек да. Анан алар менен жүрүп, анан баягы никесиз эле ошол баягы кошулгандайын анан аборттор келип чыгып атат. Анын дагы көп пайыз кыргыздар экен. Анан балким бул жигиттердин да оюна кандай, сиздин кошуласызбы, кошулбайсызбы? Балким эгерде байкеси менен бир тууганы менен барса, анда ал нерсе болбойт беле деген ойда. Туура, эгер бир тууганы менен барса, же атасы менен, же апасы менен барса, ал нерселер болмок эмес. Ал өзү туура жалгыз барып алып, өзүмдү өзүм билем деп жүрүп, анан кийин туура чет өлкөлүк бир элдин акчасы көп деп кызыгып, ошол киши менен баягы мамиле болуп кетишин себеби бар да. Мисалы кыргыздар, баягы Кыргызстандан келдим, баягы эле кыргыз деген сөз калып атат да. Чет өлкөлүккө мындай кызыкчылыгы бар болуп, баягы чөнтөгү калың окшойт деген сөздү эметет болуш керек да, мындай ойлойт. Эгертеден бизди кызды 40 жерден тыюу деп бекеринен айткан эмес да. Бирок азыркы тапта эркек өйдө негизи айтып коет экен, азыр аял киши базарда, эркек киши казанда депчи. Эркек кишинин намысы жоктугунан үйдө отурат. Аялдар көчөдө, базарда тепселеп, акча табам деп, балдарын багам деп иштеп жүрүшөт. Ошондуктан келгиле балдар, кыздарды сыйлагыла, өзүңүздөр иштегиле, аялдарды көчөгө мисалы өзүңөрдүн эле сүйүктүү жебушкаңар чет өлкөгө кетем десе, колунан кармап калып, үйүңөргө апарып, көчөгөгө киргизип, жолук салып отургузуп коебу. Бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Азыркы кезде аял затынын чет мамлекетке миграция аркылуу кетип жатканын себеби бул эркектердин аялдарды ошол деңгээлге чыгарып койгон, ошондой да. Аялдарын үйдө карап отура албайт биринчиден, экинчиден аларга жакшы мамиле кылбайт да, жылуу мамиле кылбайт. Ошондуктан да ажырашуу пайда болот дагы. Анан бул жакта иштей албайт экен күйөөм, биринчиси. Экинчиси өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлем деп жана өзүңүздөр айткан сөздү ал өзүгө биринчи коет. Анан башка мамлекетке барып иштеп, жанакындай сиздер өзүңүздөр айтып жаткан башка жаман нерселерге кабылышат да. Аларга мисалга эркектер күнөөлүү. Бирок бар арасында жакшы адамдарчы, жакшы эркектер бар. Бирок үй бүлөсүн жакшы карап кете албаган эркектер ошол аял затты ошол деңгээлге жеткизип коет да көбүнчөчү. Жаштар сүйлөсүн. Өз негизи бардык ниетке жараша болот экен, урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар. Бүгүн сиздер менен биз номер 98 кесипчилик байланыш лицейинде жаштар жана миграция деген теманын тегерегинде сөз кылып жатабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу эми жаштар, биздин убактыбыз барган сайын карып азайып баратат. Эми мынакей ошол жактагы биздин айрым жаштарыбыз, жалпы мигранттар кээ бирөөлөр ушул шайлоого да катыша албайт экен. Анткени ошол кандайдыр бир деңгээлде документтерин жоготуп алышкан, паспорттору жок. Анан мындайча айтканда кор болгондору көбүрөөк экен. Ошол биздин жаштарга, ошол биздин замандаштарыбызга силер эмне дейсиңер? Же болбосо кандай дагы жардамдарды айтсак берсек болот, жана чоңдорго, депутаттарга кандай сунуштарыңар бар? Анда жаштар сүйлөсүн. Кай жерде жүрбөгүлө, өзүңөрдү аман эсен алып жүргүлө. Жардам сурагыла, бириң досуңан жардам берет. Антип анан намыстаныштын кереги жок. Жардам берет баары бири-бирине кыргыздар. Атайын уюмдар бар, жумушу жок жүргөн болсо, жумуш таап берип, ушундай жардам кылып аткан. Эч болбой ал уюмдардын аттары кандай? Көп да, кыргыздын эмелери. Унутуп атам уюмдардын аттарын. Аксы коому деген бар ошол жакта,
болбосо посольствого баргыла, Кыргызстан посольствосуна, ошол жерге барсаңар, ошол жерде да жардам берет. Тереңирээк маалымат аласыңар ошол жерден. Кээ бир жаштар барып алат бул жактан билбей эле, тилди билбей, жумушу жок барып алат. Ошондойлор көп кордолуп калышат да. Ошо аркага кайта албай, анан ошол жакта бомж болуп, иши жок, карнеси болуп, денесин сатып иштеп жүрүшөт. Ол туура эмес болгон. Барып, эме кылыш керек. Тереңирээк маалымат алып, посольстводан, кыргыздардан. Ошондорго эмне дейт элең? Биздин чиновниктерге, бакыйган депутаттарыбызга сен азыр жардам бердим, анан болбой калды деп атпайсыңбы? Биздин чоңдор да кандай жардамдарды берсе болот? Ошол өкмөт тарабынан. Чоңдорго айтат элем, ушу жумуш Кыргызстанда азыр жумуш аз болгондуктан элдин баары чет өлкөгө иштегени кетип жатат да. Ушу жумуш менен камсыз кылсаңыздар, биздин жаштар ушу чет өлкөгө барбай эле Кыргызстанда иштесе жакшы болмок да. Биринчи очередь ушу жумуш боюнча эме болуп атат да. Мисалы үчүн баары эле сатып өзү частный кылышып алып атат. Ал туура эмес да. Мамлекетке салымын кошкон адамдар аз болуп атат да. Баары эле жейин жутайын деп атат. Ал туура эмес. Ошол жака барып стройкада иштегенден көрө ушул жерде деле курулуштарда иштесе болот да, кыргыздарчы. Анан ошо айлыгына келгенде эле эме болуп калат, азайып. Ошо айлыкты көбөйтүп койсо жакшы болмок да. Ушул жерде да иштешмек баары эле. Кетпеңиз. Бизде кандай профессорлор бар, ошол жактарда кыйналып иштешип жүрүшөт. Ал ушул жерде да ошол акчаны тапса болот. Болгону айлыкты көтөрүп койсо, анан жумуш менен камсыз кылса, кыргыздар эч жакка барбай ушул жерде эле иштейт деген ойдомун да. Рахмат, жакшы. Эмне десе, биринчиден бул ислам дини жоктугунан айтып кетмекчимин. Себеп ислам дини жок болгон үчүн аял менен эркектин бири үй бүлөдө түтүн булатып жакшы жашай алышпайт. Ал эми экинчиден бул бири-бирин түшүнбөйт. Аял менен эркек айтып кеттиңиздер, көп сунуш пикирлерди угулду. Бирок көбүнчөсүн айтканда бул аял киши өзү сыртка эле эмес, чет өлкөлөргө чыкпастан эмес, өзүнүн күйөөсүнүн же болбосо өзүнүн махрамы жок көчөгө чыккандан да тыюу салынат да. Эми азыркы учурда эмне десе, демократия деп койду. Эркиндик деп бүт бардыгыбыз чет мамлекеттерге барып иштеп, жана ошону иштеп, ошол жаман жолго түшүп, кыздарыбыздын көбүнчөсү бул Кыргызстанда эле 94% эле кыздарыбыз мектеп курактагы жашы 18-25 жашка чейинки эле кыздарыбыз аборт кылып да. Эми бул эмне себептен келип чыгат десе, ошо чет мамлекетке өзүбүздүн жаныбызда агайыбыз, байкебиз болобу, инибиз болобу же башка дагы бир өзүбүздүн тааныш адамдарыбыз менен чет өлкөгө чыкпагандыктан болуп жатат. Эми сиздерге эмне эчебиз кошулбайт, Бул чоң кыз же болот, биздин окуучу эмес. Азыр айтып аткан сөздөрдүн кээ бир нерселерине биз кошулбайбыз. Мен это не будет сейчас в съемку включено. Если оно будет включено в съемку передачи, вообще мы будем против выпуска этой передачи. Ар кимдин ою баалуу, урматтуу достор. Ошондуктан эми